Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Emne üçün biz şu duanı aytабыз. Бұл дуанын манisi эмне? Бұл дуаны кыскача отурган кезде, о Аллахым, ырайымыңдан куулган шайтандын азгырыктарынан өзүң сакта деген маанини билдирет. Ошондуктан биз ар дайым Куран окуурдун астында болобу, же болбосо башка учурларда дагы ушу шайтандын азгырыктарынан сактоону жараткандан дайыма жалбарып суранабыз. Ыйык Куранда бул жөнүндө бизге буйрук берген мындай бир аят бар. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Ve kur rabbi auzu bika min hamazati şeyatin ve auzu bika rabbi en yahdurun. Бұл Mü'min сүрөсүнүн 97 жана 98 аяттарында айтылып жатат. Кыргызча кыскача мааниси: айткын, о жараткан эгем, шайтандардын азгырыктарынан өзүң сактай көр. О жараткан эгем, о Раббим, алар ар дайым жанымда болуп, мени азгыруусунан өзүң сактагын деген зор бир дуа, Алладан жалбарууну болуп эстелет. Бул жерде бир суроо туулуп атат. Шайтандардын бул ааламда жаратуу жагынан эч кандай күч жана кудурети жок. Мындайча айтканда, шайтандар эч бир нерсени жарата алышпайт. Шайтандарда жаратуу деген кудурет, күч жок. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Эч кандай күч жана кудурет жок, тек гана Алланын кудуретинен, Алланын күчүнөн башка. Демек, шайтандар бул жагынан, жаратуу жагынан эч кандай күчү жок болсо, эми Аллах Тааланын рахматы, инаяты, мээрими, колдоосу дайыма мусулмандар тарапта болуп турат. Мусулмандарды дайыма колдоп турат Аллах Таала. Жана акыйкаттын тартымдуу сонундуктары, эң сонун жакшылыктары мусулмандарга а дайым дем күч берип, шык берип турат. Себеби биз Курандан пайгамбарлардын окуяларын окуйбузбу, көрөбүзбү, момундардын абалдарын, ушул абалдар бизге дайыма эң акыркы жеңишти алып келе жаткандыктан бизге дайыма дем күч берип турат. Ар дайым шайтандын жеңилүү узасын таткандыгын бизге көрсөтүп турат. Мына ошондуктан дайыма момундарга Куран окуу менен биз пайгамбарлардын өмүр баяндарынан биз өзүбүзгө дем, шык алабыз. Hem delaletin mustakrah çirkinlikleri. Karasaq adашуунун mustakrah, ушунча жиркеничтүү болгон жамандыктары, булар атыгыл далалетте адашуу жолунда жүргөн адамдардын өздөрүн дагы жаман көргөзөт, жиркендирет. Адашкан жолдогу адам өзүнүн кылып аткан ишин башка бирөөгө ыраа көргүсү келбейт өзүнүн баласына. Ушундай пласт иштеп, өзү дагы жийиркенип турат. Анда эмне үчүн шайтандын тайпасы көп жолу ийгиликке жетишип атат, жеңиштерге жетип атат. Мындай айтканда, мусулмандарга көпчүлүк убакта эмне үчүн үстөмдүк болуп жатат? Азыркы учурда ушунчалык такыба мусулман дегендер дагы билинбей отуруп, шайтандын тузагына илешип, адамдарга жек көрүндү болуп калып атат. Жамандык, исламга терс жактарыбызды көрсөтүп алып жатабыз. Шайтандын азгыруу торлоруна оңой эле түшүп калып жатабыз. Мына ушул суроо. Айрыкча мусулмандар ар дайым шайтандын жамандыктарынан коргоо тилеп, Алла Таалага жалбарынуусунун сырры эмне? Эмне үчүн биз аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим деп жалбарабыз? Куранда дагы бизди ушинтип жалбарууга дайыма аятта буйрук берип жатат. Эмне үчүн биз шайтандан коргонушубуз керек? Шайтан алсыз болсо, күчү жок болсо, анын жаратуу жагынан эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болсо, биз эмне үчүн кайрадан Аллага сыйынып, ушу шайтандын азгырыктарынан бизди сактай көр деп дуа кылып жатабыз. Жавап, жообу. Hikmeti ve sırrı şudur ki, bunun sırrı mındayça. Bunun da жөндөн жөн эмес экен. Аллах Таала буга да бир хикмат койгон, бир сыр коюп койгон экен. Көпчүлүк учурда адашуу менен жамандыктар, кыйратуу, талкалоо, жок кылуу сыяктуу бузуу болуп саналат. Ал эми көпчүлүк учурда туура жолго салуу менен жакшылыктар болсо, хидаятка салуу, жакшылык, бул иштер жасоо, баргылуу, оңдоо жана жөнгө салуу болуп саналат. 20 адамдын 20 күндө курган бир үйүн канча мээнет керек, эмгек керек, ага жөндөм керек, уста адам болуш керек, аларда жөнөкөй адам эмес. Ошого күч керек, акча керек, илим керек үй салыш үчүн. Ошо 20 адам 20 күндө кыйналып салган бир имаратты бир адам бир эле күндө эч кандай билими болбой туруп, эч кандай күч кудурети болбой туруп, даже атыгыл жаш бала дагы эмне кыйратып коюшу мүмкүн, бузуп коюшу мүмкүн. Бир кичинекей күкүрттү чагып өртөп жиберүү менен жок кылып жибериши мүмкүн. Эми 20 адам, анын ичинде ушунчалык күчтүү ustalar var эле, илимдүү, тажрыйбалуу архитекторлор бар эле. Ошолордун салган 20 күндө кыйналып салган үйүн bir günde, bir saatte örtüp kıyratıp çok kılıp saldı. Daha bir ikinci bir misal verip atat. Adamdın
жашап туруш үчүн, адамдын тирүү болуп туруусу үчүн адамда канчадан органдары, сезимдери, мүчөлөрү иштеп туруш керек. Жүрөк иштеп туруш керек, көз иштеп туруш керек, баш иштеп туруш керек. Мына ушул сыяктуу кан тамырлар, нерв системасы, ушулардын баардыгы иштеп турганда адамдын өмүрү тирүү болуп жашап турат. А бирок кээ бир мүчөлөрдүн жок болуусунан өмүр улана бериши мүмкүн, майып болуп. Бир көзү сокур болсо, же эки көзү сокур болсо иштеп жүрүшү мүмкүн. А бирок жүрөгү токтоп калса, же болбосо бир кан тамыры жарылып кете турган болсо, адам инсульт болуп өлүп калышы мүмкүн. А бирок бир мыкач адам ошол адамдын бир эле мүчөсүн кесүү менен аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Бирок ошол жашоого эң керектүү болгон сезимдерди, көздү, кулакту, жүрөктү, кан тамырларды жаратуу үчүн, аларды пайда кылуу үчүн канчадаган миңдеген миллиондогон шарттар керек эле. Демек, ат-тахрибу би асхал деген эреже бар экен. Бул бузуу оңой. Орустарда ломать не строить деп койгон. Бул бар нерсени жок кылып коюш, талкалап коюш оңой нерсе экен да. Мына ушул сырдан улам адашуу жолундагылар чындыгында алсыз бир кубат менен шайтандын жолу, алсыз эч кандай күч кубаты жок болуп туруп эле өтө күчтүү болгон мусулмандарда кээде үстөмдүк кылып жатышат. Бирок мусулмандардын ошондой бир сепили бар, коргону бар, ага кире турган болсо, ага корголо турган болсо, анда эмесе коркунучтуу душмандар ага жакын жолой алышпайт. Шайтандар адамга кол сала алышпайт. Эч бир зыян бере алышпайт. Эгерде убактылуу бир зыян бере турган болсо, вала акыбату лил муттакин эрежеси боюнча түбөлүктүү сооптор менен пайдалар аркылуу ал зыяндын орду толукталып калат. Вала акыбату лил муттакин деген бул Касас сүрөсүнүн 83 аятында келген бир аят. Бул дагы момундар үчүн өтө бир куш кабар берген, сүйүнчү, жакшы кабар берген бир аяттардан. Вала акыбату лил муттакин, акыркы мөрөй такыба кишилерге болот деп Аллах Таала бизге ушунчалык сонун бир кубанычтуу кабар айтып жатат. Ал эми ошол бекем сепил жана ал бекем коргон болсо, Мухаммад алейхиссалату вассаламдын алып келген шариаты менен сүннөт жолу болуп эсептелет. Бул шайтандан коргоно турган биздин сепилибиз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариат. Эгерде бул шариатты жолун бекем кармана турган болсок, шариаттын өкүмдөрүн кармана турган болсок, анда эмесе биз шайтандын азгырыктардан куткарылабыз. Жана пайгамбардын сүннөт жолу дагы биз үчүн ушундай зор коргон жана сепил болуп эсептелет экен. Ошондуктан биз ар дайым шайтандын азгыруусунан коргоо тилеп, Аллах Таалага аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп дуа кылып турабыз. Жана шайтандан сактоо сурануубуздун себеби дагы шайтандын күчтүү болуусунда эмес, шайтандын жолунун оңой болуусунда экен. Анткени шайтан бул бузуку болгондуктан бузуу жолу ушунчалык оңой, адамдарды бузгандыктан ал көпчүлүк учурда ийгиликке жетип жатат.